биздин мыкты жигитибиз Эркин Нурбаев. Унутканда 100 миң сом алып чыгып монда эле 1000 сомдукта оролгончу резинка менен. Анан сыймык Жапыкеевдин колуна карматкан. Мен азыр айтсам эмне болуп калат да. Биздин даяр бөтөлкөлөр пайда болуп калыптыр да. Ал эмне болгон бөтөлкө? Күйүп, дым чыгып, бияктан жарылып, бияктан атылып атканда ал жерде уже элди токтотуш мүмкүн эмес эле, тилекке каршы. 7 облустан 7 депутат жетет. Оштун самсасынан сонун кылып ос тийип туруп анан ошондо реформа деген дедиби? Не беле, деди да. Баптисттер келет эле да бизгечи. Анан эшикти ачса анан, сиз Кудайга ишенесизби депчи. Анан экинчиде ошондо мээме жетти. Фасоль жөнүндө сүйлөбөймү дедим элечи. Дүйнөлүк акыркы биз мына поезддер өтүп келатат алдыбызданчы. Шака шук демеле. Чибилип кетет. Аябай мекенчилдер келсе экен. Партиясы бар. Иә. Партиясы бар. Жок. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы жаш мыкты кыргыздын эр азаматы менен тааныштыргым келип турат. Чынында эле акыркы болуп аткан окуяларда өзү катышып жана арасында жүрдү. Кандай болду, эмне болду, ушун тегерегинде кеп кылабыз. Бүгүн менин мейманым теле алып баруучу, акыркы учурда жарандык активист катары болуп жүрөт. Ошондой эле Реформа партиясынын атынан талапкер дагы болду. Биздин мыкты жигитибиз Эркин Нурбаев. Саламатсызбы, Эркин? Саламатчылык, Назира. Эркин, бүгүн сизди партияңыздын атынан эмес, сизди чыныгы мындай сиз менен Эркин Нурбаев менен маектешели деп чечтик. Эркин, сиз ошол эте башынан баштап эле абдан активдүү катышып жана Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошкондордун бирөөсүз. Ушунчалык сиздин жаныңызда жүрүп, жүрөгүңүздүн күйүп жанып, мекен үчүн чырылдап атканыңызды мен өз көзүм менен көрдүм, сездим. Жана ушундай кыргыздын жакшы, кыргыз үчүн күйгөн жаш муунун эл менен тааныштырайын деген оюм бар. Алардын бирөө сизсиз. Анан бешинде мындай болуп кетет деп ойлодуңуз беле? Азыр Жок, ойлогон эмесмин. Азыр эле ушул эмеге келгечекти өзүмдүн сүрөт архивтеримди казып, бир пост жүктөйүн дегем. Эркектин, кыргыздагы эркектердин жаш муун боюнча бөлүнүп, анан качан балакай, тестиер, анан улан, жигит, мырза, эркек, эр деген бир пайдалуу пост киргизем дегем. Анан карасам, Таласта сүрөтүм турат. Акыркы болуп, бул агитация иштеринде акыркы точкабыз бул Талас облусу болгон. Ошондо Таласта жүрүп, Манас атабыздын ордосуна барып, ошол жактан Куран салып, бабаларыбыздан ошо бата тилеп келгенбиз. Эмне дегенде үмүттөр бар эле. Анан шайлоо өнөктүгү өзү баягы бир ай созулгандыктан биздин ушул кыргыздын руханий борбору ошо Талас Манас ордосунда жыйынтыктасамбы деген оюм ишке ашып, ошол жактагы сүрөттү карап, мындай азыр мындай ар кандай сезимдер менен келип отурам да сиздин алдыңызга. Эмне дегенде сүрөт 1-октябрда тартылыптыр. Өнөктүк 3-октябрда жыйынтыкталган. 3-октябрь день тишины деп коет да. Эч кандай агитация кылган болбойт. Ошол күнү биз баарыбыз Бишкекте чогулуп, бир күтүп, чоң үмүттөр менен анан 4-октябрь күнү шайлоо күнү таң аткандан кеч киргенге чейин, кечки саат 8ге чейин өзү негизи кандидаттардын жерлерге барып, уиктерге деп коет го, шайлоо участкаларына барып, ошол жакта процесстерди контролдоого толук укугу бар, бирок процесске тоскоол болбош керек. Ошол жерде мен көп участкаларды Бишкек боюнча машина менен каалаган жерге барып кыдырып, процесстерди көрүп, анча-мынчасына өзүмдүн каршылыгымды билгизип, ошо менен кечки саат 8 болду. Жыйынтыктар өзүңүз билгендей 2 сааттан кийин так мындай биринчи жыйынтыктар чыга баштады. Анан биринчи жыйынтыктар чыга баштаганда эле мындай көзүбүз алайгандан алайып, таң калгандан таң калып эле мындай аябай шок болуп калдык да. Биз офисибизде, штабта баарыбыз чогулуп, бир майрамдык маанай менен ошол жыйынтыктарды күтүп атканбыз. Эмне дегенде биз болгон күч аракетибизди жумшадык. Бар дүйнөбүздү да чачтык, бар аракетибиздин баардыгын ошол элди кыдырып агитация жүргүзгөнгө жумшагандан кийин өзүңдүн эмгегиңдин акыбети кандай кайтар экен деген
шайлоо алдындагы ошо шайлоо жыйынтыктарын күтүп атканда өзгөчө бир сезимдер жашайт экенсиң. Бирок ушул мүнөт сайын биз рефреш кылып, мүнөт сайын маалыматты жаңылап аттык сайтта. Анан жаңалаган сайын улам эле мындай духубуз түшүп бараткандай өзүбүздүн жыйынтыктары үчүн эмес, алдыдагы 3 партиянын добуштарын көрүп алып, анан аябай шок болуп, алапайыз кетти деп коет го. Ошондой сезимдер жашап өттүк. Бул 4-октябрь болуп аткан күнү окуялар. Кечки саат, түнкү саат 2-3 чейин өзүбүздүн ордубузду таппай, улам кирип чыгып, бирибизди бир чети куттуктап, өзүбүздүн баягы жыйынтыктарыбыз өзүбүзгө мындай таза добуш ала алдык деген баягы сезимдер менен жүрдүк. Бирок баягы алдыңкы тизмектегилерди көрүп алып, дагы деле мындай көз алдымда турат да ошол көз ирмемдерчи. Аябай шок болдук. Анан 5 болду. Элдин баары кылкылдап Ала Тоо аянтына жыйылды. Ооба. Анан биз мисалы үчүн мен деле Ала Тоо аянтында жүрдүм, бирок Ак үйдү басып алабыз, бийлик биздики болот деген мүдөөбүз жок болчу да, туурабы? Андай болгон эмес. Себеп дегенде биз башыбыздан буга чейин оор күндөрдү өткөргөнбүз. 2005-жылы Аксы окуяларынан башталган биздин жыйынтыгы билебиз. Тюльпан революциясы 2010-жылы Таластан башталган Когалаңдын жыйынтыгы дагы Ак үйдүн басылышы менен жыйынтыкталды. Тилекке каршы ошол 87 жараныбыздан айрылып калдык. Анан жеке менде жана мен ойлойм, ошол күнү аянтка келген көпчүлүк пайыз адамда андай ниет жок эле. Себеби биздин бирден бир жалгыз талап бул ошол биз кечинде көзүбүз алайган Кыргызстандагы бир мындай болуп көрбөгөндөй акыйкатсыз шайлоого болгон өзүбүздүн позициябызды билдирүү жана бул шайлоону жокко чыгарып берүү болгон эле талап болчу негизи. Анан мен ошол күнү аянтта түшкү саат 12-де башталган. Мен түшкү саат 12-ден бери ошол жакта турдум. Алдыңкы катарларда туруп калдым. Анан өзүм деле ошол жака барып, эл алдына көрүнсөм, анан көбүрөөк катуураак кыйкырсам мага бир нерсе болуп калабы, өзүмдү көрсөтө алам деген ойдо эмес, болгон окуяга өзүмдүн позициямды билдирип коюу болду. Себеп дегенде түшүнүп атасыз да, бир ай бою ага чейин дагы эмне деген аракеттер менен бириктик, күүлөнүп, анан кийин эле свет келди. Бүгүн Бишкек шаарында аябай чоң эмелер болот да, оборталдуу окуялар болуп атат. Жүрөгүм ооруп атат, дагы азыр деле оюм дагы эле тиякта жүрөт да, карасаң. ТЭЦ эме атат дейт. Жарылбай эле койсун алайын. Парын чыгарат да, ТЭЦ чегедечи. Ал ТЭЦ дагы бугун чыгарып турат кээде. Буф этипчи. Ошондой эле болсо экен. Свет келди, жакшы. Антпесе шаардын светофордун баардыгы токтоп, коллапс болуп атпайбы? Кудай Кыргызды чоң кырсык апаттан сактасын. Ошол менин позициям жеке ошол күнү шайлоо жокко чыгарылсын деген болчу. Анан эмне болуп кетти? Анан калганын жакшы билбей да калдым, түшүнө албай калдым. Азыркы күнгө чейин дагы өзүм үчүн бир мындай так жоопту таба албай жүрөм. Эмне дегенде саат 12-де башталганда кишинин саны аз болуп, анан саат сайын, мүнөт сайын эле элдер кылкылдап, жана сиз айткандай чогула берди. Анан буга бир баа бере турган болсок, бул нарастающий социальный бунттун, социалдык бир мындай каршылыктын жыйынтыгы болуп чыкты. Кандай болгон күнү дагы. Эгер ошондой баа бере турган болсок, бул ошол элдик нааразычылыктын болгон чыккан жери ошол Ак үйдү басып алуу болду. Бирок Ак үйдү басып алуу бул бир физикалык жактан басып ичине кирип келүү бир экен дагы, анан бийликти башка колго өткөрүү жана ошол бийликти колго алып, тизгинди колго алып, мындан ары мамлекетти алып кетиш. Ошол экинчи ишке келгенде анан чыныгы азыркы күнгө чейин, ушул мүнөткө чейин болуп аткан аябагандай көп түшүнүксүз нерселер мына ушундан келип чыгып атат деп баа берет элем. Эмне болгонун аягына чейин мен дагы эле мына азыркы учурга чейин түшүнбөй атам. Эмне болуп атат? Сен Ак үйгө кирдиң, анан Ак үйгө киргенде эмне? Ак үйгө киргенден кийин Когалаң качан башталды? Когалаң саат 8-ден кийин башталды, 8:30-да башталды. Эмне дегенде 8-ге чейин президент чыксын, жообун айтсын, шайлоону жокко чыгарсын деген ультиматум коюлуп калды, дал ошол жерде.
Анан эч ким бийлик органдарынан эч ким чыккан жок. Бийликтен эч ким чыккан жок, эч кандай жооп, реакция болгон жок. Тескерисинче тарых музейи жагынан мындай биздин күч түзүмдөрүбүздүн баштары кылкылдап, алардын башы көрүнүп баштады. Анан ичинде жүргөндө аябай башкача сезимдер болду, себеп дегенде масса, будуң чаң, кимиси ишенерин билбейсиң. Ошол жакта турганда, мисалы, бирөө мени жүзүмдө эле жатпай калдым, бирок мени ошол 12ден саат кечки 8ге чейин мынтип мен жаныма келип элем, бир бейтааныш киши. Эркин карасам, тетиякта эл арасында бир провокатор жүрөт. Карасаң деп эле анан мен мынтип тукуруп бир-эки жолчу, анан мен дагы мынтип будуң чаңсып, "Ай, арабызда провокаторлор жүрөт. Тетигинен абайлагыла" десем, элдердин бир сыры дүрбүлүп, кайра тынчып калат. Анан мени кайрап улам кайра тигин көрсөтүп коет. Башка кишиничи. Көрүн кеп качан турат, подозрительный экен, тиги бу деп атпайбы. Анан мен дагы кайра мындай ушакта турган элге, мындай жалпы элге кыйкырбай, модератор болгонбуз. Анан тетиги иштен абайлагыла деп айтып аткан. Анан уже 3-үнчү жолу келгенде өзүм да көмөн санап баштадым. Бу ким депчи. Себеп деген ошондой болуп аткан учурда мындай билбейт экенсиң, кимиси кандай ой менен келип атканын. Анан мындай артынан өтүп мындай карасам, бул шымдын аркы бетинде, аркы жагында мындай Моторола деген кичинекей рациялар болот. Мындайчы. Анан биз жактан, ал жактан биз чын айтканда стихийный чогулганбыз. Стихийный чогулдук, келе бердик, анан эч кимде бизде мындай байланыш рацияны алып келүү эч кимдин акылына келбейт эле да. Анан өзүмө да ойлоп койдум, бул киши значит өзү провокатор же болбосо бир атайын даярдалган күчтөрдөн окшойт деп. Бир ошо ой кетти. Саат 8'de ультиматум коюлду. 8:15'лерде лидерлер ичара баягы ошол кругтун ичинде оцепление, элден түзүлгөн оцепление ичинде Ак үйдүн алдына баралы дагы мындай живой болуп, кол кармашып, Ак үйдүн жанына чейин келип, талаптарыбызды угузалы деген дагы бир сөздөр чыкты. Анан лидерлер ошол оцеплениядан Айкөл манасынын түбүндөгү жана постаменттен чыгайын дегенде элдер дагы чыгарбай коюшту. Айрымдар чыгып кетти, кээбилер чыга албай калды. Түшүнүксүз болуп калды. Себеп дегенде кээбилер мисалы ойлоп калышты, лидерлер качып баратат го, бүгүнкү ишти аягына чейин чыгарбай деп. Кээбилер болсо тескерисинче баратат го, барбайлы деген баягы. Ал жактан бирдиктүү мындай координация болгон жок. Болгон ошо албат менен болсун. Бирок ошол кеч кирген сайын, караан түшкөн сайын Ак үйгө барабыз деген дагы ураандар ошол маалда чыгып баштады да. Анан 8:30 кандай болуп калды? Кайсы бир топ масса эмес. Ошол топтолгон мисалы 100% эл болсо, ошонун бир 10-15% ашып барса, 10-15% күн чыгыш жакты көздөй, күн батыш жакты көздөй, башкача айтканда Ак үйдүн дарбазасы жагын көздөй бир аз мындай агымынды байкадым, үстүндө туруп, агымды байкадым. Анан мен жана бир канча адамдар ошол жанымда мен тилек болгон Айкын билем, отургула деп чакырдык дагы. Анан өзүбүз постаменттин үстүнө буга чейин байка тик туруп, өдө туруп сүйлөп аттык элек. Анан отура калдык да, өзүбүзчү отура калып, на четвереньки. Анан граммофонубуздун дагы алы жетпейт, микрофондун да күчү жетпейт. Жалпы эл журтту отургула деп чакырганбыз. Эмнеге? Ак үй жакты көздөй баспагыла. Ошол жактан өзүбүздүн эмебизди, талаптарыбызды айтабыз. Ага чейин түштөрдө мисалы боз үй тигилет, палаточный городоктор тигилет, акчалар чогултулуп атты элден. Ошондой талаптар болуп аткан. Акчалар чогулуп аткан. Акчаны эмне кылат элек? Мындай болду да. Сыймык Жапыкеев ошол күнү аябай катуу модерация кылып атты. Катуу лозунгтарды айтып атты. Анан эл журт акчаны чогултуп, могу жактан азыр өзүбүз суу камдайлы, өзүбүз нан камдайлы деп эле, анан пакеттер менен эле активисттер эл кыдырып эле ошол аянтка чогулуп аткан элден акчалар чогулуп атты. Анан акчаны ошол акча чогулуп аткан акчага бир кыз улам чыгып отчет берип аткан. Мына момча акча чогулду деп 2-3 жолу отчет берди. Ийилеп атып 4-3-үн үстүндө. Отчет берем, бул элдин акчасы, мен отчет беришим керек деп анан момча акча чогулду. Бул акчага биз азыр барып магазинден суу алып келебиз. Күн ысык болчу ошол күнүчү. Дагы бирдем келип келебиз, тамак аш деп анан мен дагы бир сунуш киргизген мисалы. Тиги жаманбы, жакшыбы, чынбы калыппы айтор өзүбүздү мындай маданияттуулугубузду көрсөтүп, ошол санитардык нормаларды сактап, канча маска болсо, муакта канча киши турса, ошончо масканы алып келеличи деген да сунуштарды мен айткам. Маскаларды келди кийинчерээк. Анан бир киши чыгып, бир жигит чыкты дагы, ошо постаменттин үстүнө чыгып, өзүнүн чөнтөгүнөн 100 000 сом алып чыкты. 100 000 сом алып чыккан. Эмнегедир ошону унутуп калды, 100 000 сом алып чыгып, моундай эле 1000 сомдукта оролгончу резинке менен. Анан Сыймык Жапыкеевдин колуна карматкан. Биз ошол акчаны, азыр элден чогулган акчага ошол жактан азыр жайылып талаптарды коебуз деген.
анан эле кечки саат ушу 8ден окуп барганда эле бир топ тияктуу көздөй акты, биз сурандык отуруп бергиле деп. Отурушту көпчүлүгү мындай отуруп ошол маалда мындай бир сыра тынчып аткан учурда эле тарых музей жагынан жанагындай биздин күч органдары пайда болуп эле анан элдин так ортосуна биринчи жанакындай граната шум гранатасы түшкөн эсимде. Сен айтып атың эле прям бутумма Жок, жарылды анан деп. ушу биринчиси жарылды. Биринчиси жарылгандан эл фонтан жактарды көздөй ооп качты. Анан качканда мен эми ал жактан азыркыдай болуп ойлонсоң го башким башкача кылат элем. Мен эки колумду жайып алып, как раз ушу келаткан милиция тараптуу көздөй эки колумду жайып алып, ачык мына мен эчтекем жок да, анан элдерге качпагыла деп сурандым да, качпагыла, коркпогула деп менин максатым ошондо балким милициянын алдына чейин барып, баягындай сүйлөшөлү, күч колдонбогула деген максатта баратсам керек да. Эмне дегенде анан аркысы жакшы эсимде жок. Эмне дегенде ошол момент дароо эле мен оң жагыма, анан сол жагыма моундай жана эки граната экөө бир маал түштү одновременно. Анан эме түштү, жанагы светочивка түштү да. Үчөө мындай бир эле жанагы айкөр манас постамент өзү кичинекей эле го, жанагы эмесичи. Ошактын так ортосуна мен моундай эле түштү. Эки жагынан жарылганда эле өзүң жоготот экенсиң сөзүн ачыгы. Себеп дегенде кулактан ары бир чоң эле великан келип туруп эле мунун кулактан ары менен чапкандай болот. Эс үчүң таппай калат экенсиң да, мындай пространство, убакыт жоготот экенсиң. Анан жана газды жыттап алгандан кийин эмеге тебет экен. Газ ыйлатпайт экен. Ал ыйлаткан кийинчерээк экен, ачыктырганы. Ал биринчи очередь эмеге дыхательный путтарды жаап салат, бууп салат экен да. Дем алуу жолдорун бууп салат экен, дем ала албай калат экенсиң да. Мындай анан дем ала албай калган аябай жаман экен. Анан кандай болуп калды? Мен жанымда бир өзүмдүн иним бар эле. Ошол күнү кечке жанымда жүрүп, негизи агитация боюнча мени кайтарып жанымда жүргөн рахмат сага Элжан. Анан байкем бир тууган агам келип калыптыр. Жанымда Эрлан Көкөлов болгон эсимде. Тилекти бир маал дагы ал дагы мындай ошол жакта катышып, анан абойдон ары кетиптир, көрсө кийинчерээк сүйлөшсөк. Анан эле ошо калган эсте жок. Киевскийге чейин мындай кантип ошо Киевскийге барып калганым, Арабаев университети бар го, ошонун дарбазасынын алдына келип калыптырбыз да. Себеп дегенде жолдо катары еще кусуп атканым эсимде. Газ кустурат экен. Да, биякта буйт, дем ала албай, анан ошол чыкпай калган демиң, анан кечирип койгула, конечно, бул жакшы эле факт эмес. Кусунду аркылуу чыгып кетет экен дагы. Ошол Киевскийге келгенден кийин анан элди токтотуш мүмкүн эмес болуп калды. Ар кайсы кичинекей участок болуп, кайсы бир бөлүгү филармониянын ары көздөй өтүптүр, кайсы бир бөлүгү ЦУМ жакты көздөй өтүп, анан милиция бизди биринчи 2 саатта аябай эле жакшы талкалады элди. Ары бери сүрүп, газ менен улам сүрүп, газды ыргытып коет экен дагы, ошол газ шамалдагы эл жакты көздө үйлөп туруп алган башындачы. Анан кайсы жакта газ болсо ал жакта туруш мүмкүн эмес экен да. Ал көзгө көрүнбөй, бирок көзүңдүн айланасын, оозуңдун тейрегин күйгүзүп, өрттөп, анан турган жериңен андан көрө айдай берет экен. Көп эле мындай окуялар. Сен айттың го мындай даяр бөтөлкөлөр пайда болуп калыптыр да. Ал эмне болгон бөтөлкөлөр? Демек бул мурун планданылган го, Мындай болду. Мен Киевский менен Арабаевтан ары бизди сүрдү. Арабаевтан ары сүргөндө мен биринчи эмнеге байкадым? Дзержинский Эркиндик бульвары менен Киевский көчөнүн кесиши так бурчунда, жана даракта тегилген жерде бир мындай жигиттер беттери оронгон анан парктын ар кайсы жеринде эле мындай от жагып атты да, мындай оңой элечи. Биринкени коюп туруп, анан бөтөлкөнү жарып эле оттор жагылып атты да. То есть мындай ансыз да кычып аткан учурда мындай ого бетер от күйүп, паника дым чыгып, бияктан жарылып, бияктан атылып атканда кадимкидей мындай точечно бул жактан өртөп, анан бир 150 метр ар жакка барып, ар жактан өртөп, анан дагылар өртөп аткан, мен байкаганым бир ошондон болду да. Кийинки байкаганым, мен муну айтпайт элем, бирөөнүн атайын камдоосу го деп, бирок бир 2-3 саатка чейин точно билем, таш, брусчатка, асфальт ошолор менен алышып аткан эл милиция мененчи. Ошол 2 саат өткөндөн кийин анан бир кичинекей бир топтор пайда болду. Бөтөлкөлөр, пластикалык жана айнек бөтөлкөлөр, ичинде күйүүчү заттар бар, керосинби, бензинби. Анан тряпкалар, бардыгы бир мындай окшош түстө,
жыртылган майкалар дейин десең андай деле эмес. Анан ошолор мындай жасап анан элдерге дагы мындай айтып атышты да, жигит жаштаргачы мына кел алып кеткиле, бирден алып кеткиле деп. Анан мен байкашымча милицияга ошол көп запкысын жедирген ошол коктейль молотова болду. Ал коктейль молотова болгон чакта Эми коктейлди деген азыр эки замат деле минтип жасайлы калбайт да, аны деген долго счастливо жасаш керек да. Жок, ал негизи бат эле жасалат өзүчү, бирок мындай жөн эле аянтка чыккан кишилердин, анан ошондой окуялар болуп кеткен адамдардын, мисалы менин акылыма келген жок да, ошол коктейль жасап талкалабайлыбы деген менин акылыма келген жок. Бирок айрым адамдардын, айрым бир топтордун келиптир, акылына келгенден дагы колдорунан да келип атпайбы. Эми бул нерсе албетте бул азыркы режимди баягы андай эски режимди алып түшкөнгө милиция жанакындай окторду, жанакындай куралдарды колдонуп жатканда балким бул жаштардын инициативасы, айрым топтордун, бирок жөндөн жок эле болгон жокпу деген дагы ойдомун. Мага Актан Рыскелдиев ак үйгө киргенде болгон оокаттын баарын сактап калууга аракет кылып жүргөн жарым жаштар болду. Талкалагыла деп аткан жарым жаштар болду дейт да. Ооба. Болду. Мен ак үй болжол менен 3,5 басылды. Биз ага чейин өзүбүздүн менде видео деле далилдер бар. Өзүбүздүн кичинекей топ менен, партиялаштар менен где-то бир 2,5-дарда, 2,45-терде ызы чуу кычап ак үйдүн жанына көп масса келип калганда МВД жанына эле да ылдый түшкөн. Анан МВДнин имаратына барып, борбордук штабына барып, анан милиция кызматкерлерине кайрылдык, генералдаргачы. Сураныч, бизди Кашкар Жунушалиев менен жолуктуруп койгула, ушул азыркы ок атууну токтотсун, эл токтонбой калды, мындан аркы жертваларды кылып ийбейли десек, милиция кызматкерлери бизге Кашкар Жунушалиев бул жакта жок, бияктан издебегиле, издесеңер аны ак үй жактан издегиле, биз эч кандай жооп бере албайбыз деп койду дагы. Анан биз кайра ак үйдүн жанына бардык. Бул убакыт бир 20 мүнөт иши эле болду да, себеби жакын эле. Ак үйдүн жанына барганда ак үйдүн күн чыгыш жагындагы кире бериши бар го, ошол жактан уже элдер кирип атканын мен көрдүм дагы. Анан граммофон бар эле, граммофон менен ак үйдүн кире беришине, ошол күн чыгыш жагынан кире беришинде столдун үстүнө чыгып алып, жигиттер менен кыйкырып аттык болушунча. Сындырбагыла, талкалабагыла, бул биздин ошол эле эртең күнү өзүбүздүн жөнтөктөн чыгат. Бул биздин сиз менен биздердин төлөгөн салыктар деп. Бирок ал жерде уже элди токтотуш мүмкүн эмес эле, тилекке каршы. Бир чети шаардын талкаланбагандыгы сүйүнтөт. Мунусунда кичине аң сезимибиз жогорулагансыдай. Анын үстүнө ДНД да катуу иштепеди. Жигиттерге алкыш, миң алкыш. Экинчиден, ак үй талкаланбай эле койсо болмок беле деген да ойлор кетет, бирок азыр ойлосом мүмкүн эмес болчу. Жанагы элдердин ичине толуп калган бугуу, анан дагы айрым деструктивдүү күчтөр, ошол баардыгы бириккенде анан ак үй ошондон 1-ден 7-ден чейин толугу менен талкаланып калды. Мен ошол күнү ак үйдүн ичине кирип кире беришинде аракеттин колунан келбегенин сезип, анан жигиттер менен 7-ден чейин чыгып, бир крылосунан элдерди айдап аттык. Кабинеттерде жүрүп аткан, жулмалап аткан элдер, ай жигиттер, байкелер, туугандар, жыртпагыла, талкалабагыла, ичинде эчтеке жок, кагаздан башка эчтеке табылбайт. Эми андай окуя болуп атканда ким эле ошол жака өзүнүн балы буюмдарын калтырып кетсин. Тийбегиле деп 7-ден 1-ден чейин барып кубалап түшүрүп атсак, экинчи жагынан кайра эле биздин эле жарандарыбыз келип кайра эле талкалап атты да. Анан чын-чынына келгенде мына түшүнгөн кишиге ак үйдүн ичинде эмнесин талкалайт? Бул дилтеген парламент менен дилтеген аппарат президентинин отурган жери да. Эртең күнү мына биздин күнүмдүк турмушубузду алып кете турган кагаздар бар ичинде, документтер бар. Мына мен өз көзүм менен көрдүм, ал жактан эч ким эч кандай байлык, буюм мындай алып кете алган жок. Эми эмне алып кетиш мүмкүн? Телевизор алып кетиш мүмкүн, аны деле көргөн жокмун. Же болбосо эмне тиги эмени жанакындай коридордо да музаткычтарды жанакы кондиционер түбү менен жууп кетмек беле. Жалаң эле кагаз, онун эле видео деле бар мендечи. Алдынан өйдө караганда өрт чыгып аткан биринен, анан эле кагаздар жөн эле жаандай жаап эле кинодой да, кагаздар, кагаз, китептер, анан бирөө китеп көтөрүп бараттыр. Ушу китептерди таштап койбойсуң десем, мен эчтеке кымбат баалуу деле буюм алып кеткен жокмун да байке, жок деле китеп алып кетип үйдөн окубайбынбы деген дагы балдарды көрүп аттым да. Анан талап кылган жаштардын тилегине жеттикпи?
жаштар дегенде эми биздин коомдо жаштарга жана талаптарга болгон максаттар ар кандай экенин биз көрө алдык. Жана мен жогоруда айткандай биздин талап шайлоону жокко чыгаруусу болсо, айрым бир топтордун талабы талкалайбыз, сындырабыз, кустурабыз деген талаптар болду. Анан эми кайсы топтун талабы бүгүн ишке ашып атканын биз көрүп атабыз. Кандай болгон күнү деле ал талаптар ишке ашырылып атат. Жаштар келсин деле, жаштар деле келип атат. Мына Тилек Тортогазиев кече жакында болду. Элвира Сурабалдиева, ошол күнү катарлаш болуп жүргөн Айжан Чинебаева бүгүн дайындалды вице-мэрликке. Жаштар деле келип атат. Бирок мендеги жана болгон позиция ушул шайлоонун жыйынтыгын отмена кылып, жаңы парламенттик шайлоо дайындалсын деген бойдон. Ошол 5-октябрь кандай чыксам, ошол бойдон ушул күнгө чейин келе атам. Бирок тилекке каршы парламенттик шайлоо өтө кечеңдеп, азыркы тапта биринчи орунга президенттик шайлоону коюп атышат жана конституцияга өзгөрүүлөр киргени турат. Бул канчалык деңгээлде кыргыз элине кооптуу же пайдалуу? Биз кайрадан эле өзүбүздүн мына кеченки эле тарыхты кайтышыбыз керек, аны түшүнүү үчүн 2010-жылы мына жанагы мен айткан сандагы биздин жарандарыбыз өтүп кеткен, ок атылган, кан төгүлгөн, эбегейсиз, акыйкатсыздык болгон. Анын жыйынтыгы болуп мына бийликтин алмашуусу болду. Анын жыйынтыгы болуп эмнеден келип чыккандыгын, супер президенттик башкаруунун жыйынтыгы кандай болот экенин биз көргөнбүз. Аны үчүн кан менен төлөгөнбүз. Мы 87 баланган. Да, мы оплатили, мы полили дерево свободы кровью наших ребят дейт да. Эркиндиктин дарагы кан менен куюлбаса, ал эркиндик келбейт деген ушундай бир жашоонун чындыгы бар да. Ошол жылдан биз жарым президенттик, жарым парламенттик башкарууга өтүп, өлкөнү башкаруудагы баланс үчүн деп чыкканбыз. Анда мен мына 18-де элем, мына туура 10 жыл мурун. Ал күнү деле мен аянтка катышкам, бирок ай күнү ичинде кирген эмесмин. Бирок ошол күнү жүргөнбүз. Анан бат эле унутуп калабызбы деген суроо да мендечи. Бат эле унутуп калабызбы? Эмнеге болду эле ошол конституциялык реформалар? Бийликте мындай баланс болуш керек. Себеп дегенде биз бийликтин баардыгын бир адам менен бир топ адамга берип кое турган болсок, биринчиден ал топ жана ал адам ошол бийлик менен канчалык ошону көтөрө алат, канчалык ошого мындай ошону баш ийдире алат деген суроолор жаралат да. Анан албетте биздин элибизде бир каныбызда бир мындай түшүнүк бар экен да. Хан же болбосо ушу сыйкырчыга болгон ишеним. Сыйкырчыга болгон ишеним. Бир сыйкырчы келсе, бирөө эле келип туруп эле мындай сыйкырдуу таягы менен баарыбызды жашообузду мындай оңоп салса деген бир чын айтканда бир мындай бала кыял бизде баарыбызда жашайт экен. Бирок буга чейинки дүйнөлүк тарыхта эле азыркы болуп аткан саясий окуялар, деги эле азыркы болуп аткан башка өлкөлөрдүн дүйнөнүн жүзүндөгү тенденция мындай болуп атат да. Бийликти бир адамга тапшыруу мүмкүн эмес, болбойт. Азыр кандай мамлекетте карабы, көпчүлүгү президенттик жана башка жана өзгөчө супер президенттик башкаруудан баш тарткан. Андай мамлекеттер өтө сейрек кездешип калган дагы, алар көбүнесе мына Африка мамлекеттеринде сакталган жана болсо биздин эле ошо жан тегеректе коңшу мамлекеттерде дагы да сакталып келатат. Анын жыйынтыктары кандай болгонун биз интернеттен байбалай көрүп атабыз. Диктатура орун алат эгер супер президенттик болсо, Эртели кечпи орун алып калып атпайбы? Эртели кечпи? Кандай болгон күндө мындай 1000 жакшы адам болсун, 1000 кандай адам болгон күнү деле бир адамга бийликтин баардыгын жүктөп койсок, ал мен айткандай биринчиден ошол бийликке көтөрө албай сынып калышы ыктымал. Экинчиден ошондой бир жана аждар деген сөздү айткым келбейт, бирок айланып калышы толук ыктымал да. Ошон үчүн дүйнөлүк политика, саясий системаларда ушундай система сдержек и противовесов бири-бирин баланста салмактап кармай турчу бийлик органдарынын арасында бөлүнгөн функциялар, аткаруучу функциялар, милдеттери. Парламенттик болсо, шайлоо болсо бир мандаттуу болуш керек деп атышат, анан саны азайсын деп атат. Мунун да кооптуу жайы бар деп азыркы тапта юристтер кыйкырып атышат. Ооба, юристтер жана юристтерден башка дагы бир коомдун чын айтыш керек, ачыгын айтыш керек, калың катмар эмес, жука катмара
айтып атат. Анын катарын мен дагы толуктайм. Бул позициям үчүн талай тепки жеп атам. Дагы деле уланат, дагы деле ушу азыр деле чыккандан кийин деле видео чыккандан кийин дагы комментарийлерден байма-бай окуйсуздар. Бирок мен ушул позиция боюнча өзүмдүн оюмду айта кете турган болсом, бул жакта бардыгы эң жөнөкөй. Мисалы, бир мандаттуу шайлоону деле биз баштан өткөргөнбүз. Мен кичинекей кезимден бери эсимде бир мандаттуу шайлоо жанакындай жерлерде кичинекей байчиктердин, ханчиктердин колунда бар кичинекей бир мындай мини авторитеттердин чыгышына жакшы шарт да. Жакшы шарт мындай. Демек көзүм май баскан баягы эле акчалуулар келет бир мандаттууда, Акчалуулар анан ошол жакта местный эл арасында авторитет. Кыргызстанда азыр авторитет болуш мындай билимдүү адамдарыбыз авторитетпи? Мыкты уул кыздарыбыз айылдарына барса авторитетпи? Криминалдар, кара күчтөр. Андай криминал, жарым криминал, жарым кара күч. Бизде бардыгы мамлекетте баягы үстүн астын болуп калган үчүн баалуулуктар координаттары, баалуулуктар системасы жок болуп кеткендиги үчүн баягы экономикалык ситуация кырдаалында бизде жарым криминал адамдардын жүзү эл арасында андай эмес да, андай эмес. Бул кандай жигит? Бул деген мыкты жигит, бул молодец дейт да. Мисалы мен өзүмдүн жергиме барсам, мен деле түптөнмүн. Мен көлдүн түбүнөн болом. Түпкө барсам, мен өзүмдүн округума барып туруп, мисалы, же болбосо мен аяктан жеңе аламбы, мисалы, ушактан парламентке өтө аламбы? Мен өтө албайм. Себептен түптө мен курактуу жигиттер жүрөт. Түптө жашап, ошол жакта оокат кылып, анан жылкы союп берет. Бул улак тартып берет, бир эме улак мелдешин уюштуруп берет. Жылкы союп, бир бай. Скорее всего, бир бай да, анан жөнөкөй элдер каяктан чыкмак эле. Анан Бай же ошо байдын куйругу, бай ошо жактагы местный байлардын куйругу болуп жүргөн бир жигиттер чыгат дагы. Мен азыр жигиттер деп баса белгилеп айтып атам, эмнегени түшүндүрүп берем. Анан мен келем. Урматтуу эл журт, бизде момундай демократиялык принциптер бар эле. Биз момундай парламенттик башкарууга өтсөк, депутаттардын аткарытуучу функциялары мындай. Анан бул десем элдерин укпайт. Айтат: балам, аябай мындай билимиң деле бар окшойт, өзүң көзүң деле түз жигит окшойсуң, мыкты жигит окшойсуң. Молодец балам, молодец деп далдан таптап туруп, анан узатып ийет да. Анан өзүн тандаган ким болот? Биздин жигит, биздин кулундар деген акыры кыргыздын түбүнө жетет да. Бул биринчиси, биринчи кемчилиги. Экинчиси, бир мандаттуу шайлоо системасында айымдардын жана жаштардын квотасы дээрлик кыркылып кесилип калат. Эмне дегенде аялдар квотасын койгон күнү деле ошол эле мисалы мен түптө бир айым өзүнүн кандидатурасын койсо, биздин өзүбүздүн улуттук патриархалдык коомдун айрым белгилери боюнча биздин кыздар, айымдар, эжелер күйөөгө тийип бала туруп үйдө отуруш керек. Отуруш керек. Анан эмне бар? Аял башы менен. Ажаан болуп аял башы менен эркектер менен айтышып эмне кылат деген ой терең кирип калган. Бирок тарых, кечээки тарых деле, мына бүгүнкү жакынкы тарых деле кыргыз коомунда кыргыз аялдарынын канчалык деңгээлде эркин, кыйын экенин далилдеп атат. Мына сиз деле ошого бир мисалсыз. 30 жылдан бери мына ким биринчи болуп Кытайдын чарлекей сумкасын астына алып казактын жана чек арасынан ашып өтүп Россияга чейин барды? Ким азыр чоң бизнестерди, тигүүчүлүк цехтерди иштетип багып атат? Эми биз акыры кечпи кыргыз коомунда аялдын орду зор экенин жөнүнө китепте анан сулуу баяндарда айтпай, мына реальный факты принимать этишибиз керек да. Азыр кыргыздын кыздары независимый кыйын эле болуп чыгып атат. Анан биз кыздар деген деле кыз сайкал деп айткан жакшы көрөбүз, Курманжандатка деп айткан жакшы көрөбүз. Алар деген өткөн өтмүштүн каармандары да. Бүгүн мына ошол каармандар, ошол кыздар, ошол апалар белин бүкчүйтүп алып, мына 5те төрөп, еще күйөөсүн багып, еще кирин жууп, жумушун, бизнесин, офисин баарын кылып аткан азыркы каармандарды биз почему-то көргүбүз келбейт да. Биз качан кыргыздар каармандарды убагында баалап, убагында ошолордун баркына жеткенди үйрөнөбүз. Өтүп кеткенден кийин, өтүп кеткенден биз ага машпыз да, отуруп алып анан далай жазып анан өкүнүп, кыйын кыз, кыйын жигит эле деп биз ошону баардык нерсени убак-убактысына баалап, убакыт-убактысында колдонуп калсак жакшы болбойт беле. Ошондуктан бир мандаттуу шайлоо системасын биз биринчиден көрбөй койсок бир жөн. Бул бир. Көргөнбүз. Анын жыйынтыктары кандай экенин дагы билебиз. Кант төккөнбүз. Ошол
азыркы 6-чы 5-чи 6-чы чакырылыштагы депутаттардын көбү убагында ошол бир мандаттуу шайлоодон өтүп келип, ошол парламентке өтүп, ошол парламенттен өзүнүн влияниясын эл арасында күчөтүп, анан кийин парламенттик системага дагы ылайыкташа калып, анан шайлоого катышып, ушул күнгө чейин парламенттин аброюн баркын кетирип атат. Мен элди жакшы түшүнүп атам. Парламентке болгон ишеним аябай азайды. Бирок эгер велосипед бар болсо, эми велосипедти биз мине албасак эмне күнөө велосипедтечи? Ошол кайык бар болсо, биз кайыктын калактарын туура бирөөсүн оңго тартып, бирөөсүн солго тартып бир багытты көздөй кете албасак, кайыкта эмне күнөө? Парламенттик система, бул дагы бир жолу кайталап кетейин, бул дүйнө жүзү ылайыктуу деп кабыл алган башкаруу системасы. Биз дүйнө жүзүн укпай койгонго, же болбосо дүйнөлүк тажрыйбага таянбай койгонго эч кандай бизде эмелер негиз жок. Биз дагы деле кичинекей жаш баладай кыялыбызды ары бери көрсөтүп, чукчуңдап, өзүбүздүн жолубузду издеп келебиз. Көп жолдор тартылган, көп жолдор жасалган, багыттар көрсөтүлгөн, биз ошону кармана албай кетип. Мен жакшы түшүнүп атам. Саясий партиялык система элибиздин мындай түшүнүгүнө кире албай атат. Бирок бул нерсеге дагы убакыт керек, албетте. Бүгүн 48 партия мына катышканга өзүнүн эмесин берип атат. 200дөн ашык партия бар деп атабы? Пожалуйста, катышалы, күч сынашалы, агитациядан көрсөтсүн өзүн, программасын көрсөтсүн элине. Эл өзү деле ошол программаны укпай коет да. Баягы эле эски көнүп калган баягы ою, мына биягы партиялык система болгону менен элдин баягы тандоо көнүмүш жолу бул баягы эле бир мандаттуу жол да, өзүдүкү дегенчи. Саясий партиялар деген бул эмнеге жол ачат? Бул деген өзүмдүк жанакы жерлерге, региондорго бөлүнүү эмес, бир партиялык, бир саясий идеянын негизинде бириккен адамдар болсун депчи. Түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, кыз болобу, жаш болобу, ким болбосун, бир идеянын негизинде бириге турган саясий топтор, ошол идея анан коомду алдын көздөй сүрөп кетет. Ал коом тандайт, кандай багытта өнүгүшүн. Социализмди каалайбы? Мына социалисттер деле бар бизде. Социалдык демократияны каалайбы? СДКлар бар бизде. Коммунизмди каалайбы? Коммунисттер партиясы дагы деле бар, мисалы. Анан мисалы үчүн 120 депутатты биз багып атабыз. Аны 70 эле кылып койсо балекетте иштейт беле деп атат да. Бул аябай боюнча кандай? Бул аябай негиздүү ой. Мен муну түшүнөм. 70 дегениңиз дагы көп 70 дегениңиз. Элдердин комментарий окуп неметсеңиз, 7 облустан 7 депутат жетет деген ойлор да. Же эң ашып барганда, эң эмет барганда 40 райондон 40 депутат чыкса, ошолор бизге башкарса деп. Мен бул ойду сындабайм. Бул ой деле негиздүү деп дагы бир жолу белгилеп айтам. Бирок мен жанатан бери жанакы эмнеге ошондой болуп калганын менин негиздерин келтирип атам. Алакандай болгон биз Грузияны айтканда аябай жакшы көрөбүз. Себеп дегенде үйрөнө турчу жер көп да, грузиндерден чанан жөн эле эметпеш керек да. Биз өзүнчөбүз, биз улуу элбиз, жана башка. Грузиндердин эле тарыхы бай негизичи. Биз алардан кем калбайбыз, керек болсо кыйынбыз, бирок аякта жасалып аткан өзгөлөргө көз чаптырып көрсөк, көзгө көрүнөр, көзгө саяр жыйынтыктар бар. Эми ошол Грузияда бүгүнкү күндө Кыргызстандан дээрлик 2 эсе территориясы кичинекей, улуттун калкынын саны дагы 2 эсе аз, бирок ал жакта депутаттардын саны 150. Ишенсеңиз, 150 депутат Грузияда. Анын несі жакшы жагы? Жакшы жагы, депутат деген ким? Депутат деген бул биринчи кезекте элдин өкүлчүлүгү. Экинчиден мыйзам чыгаруучу функциясы бар, үчүнчүдөн ошол чыгарган мыйзамдарга көзөмөл салуучу, аткаруучу бийликти мынтип сөймөйүн көзөп, кандай ишке ашырылып атканын контролдой турчу орган. Эми дагы бир факт келтирип кетейин. Учурда Кыргызстанда парламентке сарпталган бюджет мамлекеттен президенттин аппаратына караган сарпталган бюджетке караганда 1,5-2 эсе азыраак. Парламентке. Болбосо президент, аппарат президентиде мына бир президент бар, жана анын аппараты бар. Биякта 120 депутат бар. Анан жана ошонун аппараты бар. Ошол парламенттин аппарат президентинен 1,5-2 эсе азыраак болуп атат. Парламентке кеткен чыгым да, мындайча айткандачы. Бул бирок ал жакта 120 депутат иштеп атат. Мындай сапаты анчайын жакшы эмес азыркы күндө. Биз аны мен деле моюнга алам, мен деле моюндайм, сапаты анчайын жакшы эмес. Бар арасында жакшы, принципиалдуу, таза иштеген,
мындай майнаптуу иштеген депутаттар бар, жок эмес. Бирок биз ошол системаны анан ары уланта бере турган болсок, бара бара арасында дасыккан, тажрыйбалуу, андан башка дагы мындай таза ак ниеттен иштей турган депутаттар дагы жок эмес. Алардын саны дагы арбый берет да. Эми реформа партиясын эмнеге тандап алдың? Эмнеге талапкер болууну чечтиң негизи эле? Музду жута алдым. Реформа партиясын тандап алуу, мындай мен отуруп алып, азыр кайсы бир партияга жанашсам экен деген ой деле болгон эмес. Саясатка барсам экен деген ой деле болгон эмес. Болгону ушул жылдан баштап 2020-жыл бир эле менин эмес, мен ойлойм бүтүндөй адам затынын ойлонуу турпатында өзүнүн 2020-жылдын өзү реформаларды кылууга чакырып атат да. Реформа деген сөз бул эмне? Бул өзгөрүү. Өзгөрүү керек, өзгөрүш керек, реформа керек деп мен постоянно ушу хэштегти колдоном. 2020-жыл бизге жалпы адам затын айтып атат. Эй, адам баласы, койгон, ойлон, сен мага, табиятка кандай мамиле жасап атасың? Кандай акыр чикирди мага төгүп атасың? Мен качанга чейин сени чыдайм? Деген сыяктуу мен ушундай философиялык темаларды ой жүгүртүүнү жакшы көрөм да. Анан бизге жалпы өзгөргүлө баласы, адам баласы өзгөр деген ой менен айтып атканда, биз мындай эч кандай былк этпей өзгөрбөй койгонго эч кандай акыбыз жок да. Себеп дегенде эртең күнү кандай болорубузду билбей турабыз. Бардык дүйнө жүзүндөгү башкаруу, дүйнөлүк империяларды баш үстүн кылып, жаңы жолго салып койду. Ушул кичинекей мындай болгон вирус. Эми бир чети ошол себептен өзгөрүү керек, өзгөрүш керек, бизге реформа керек деген ураан менде реформа партиясына чейин болгондуктан мен Кудай таалам ошо адамды биз билбеген жолдор менен алып кетет экен. Биз көрбөгөн бир окуяларга бизди өзү жетелегендей бир сезилет, магачы туюлат. Ошондуктан мен ушул партияга келип калдым. Дагы бир жолу кайталайын. 2020-жылдан баштап дүйнө жүзүндө чоң ызычуулар болуп атканда Кыргызстандагы чоң сыноолор кабылды да. Мисалы, пандемияны көрдүк. Биз деле ошол мен эч качан акы кылбайм, кылдым элем депчи болгон өзүм жарандык милдетин аткардым. Ошол пандемия учурунда биздин элдин чыныгы акыбалын буга чейин билип жүрсөм, теория иретинде, мунусунда практика иретинде көрдүм. Анан бул бир себеп болду. Андан кийин баягындай биз реакция деген дагы кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн катарында мен мындай бир жеринде кыпчылып жүрүп калгам. Анан ал биз эмнеге каршы чыктык? Биз баягы эле эбегейсиз коррупциянын символуна айланган кышында болсо дагы мына кыштын кыраан шилдесинде Райым Матраимовго каршы чыктык. Анан жанакы сөз эркиндиги боюнча интернеттеги сөз эркиндигин чектөө боюнча дагы кыймылга чыктык. Анан ошол кыймылдагы жүргөн айрым адамдар менен мен өзүмдүн жеке мамилем дагы, анан эң негизгиси баалуулуктар, принциптер алдыга болгон көз караштар бир болгондуктан, анын акыры ошонун баардыгы келип бир реформа партиясына уюшуп түзүлүп калдык. Саясатка эмнеге келдим деген сөзгө өтө узун жооптор негизи бар эле, бирок өтө сентименталдуу болуп көрүнбөйүн, калп эле мыкты ата болуп көрүнгүм келбейт. Негизи эле калп эле анан жасалма болгонду мен аябай жек көрөм. Болгону менин деле кызым бар. Көрөрмандарыбыздын деле уул кыздарындай. Анан биздин балдарыбыз ушул өлкөдө кандай жашоо сүрөт, кандай билим алат, кандай коомдо өсөт менин кызым деген суроолор мени түйшөтпөй койбойт. Менин каалоом, менин кызым эркин элдин, эркин жердин эркин кызы болсо, өзү бир мындай өзү каалаган кыялын ишке ашыра алса, коомчулук жарабынан сен кызсың, сенин колуңан келбейт, сен жана сиз айткандай сенин жумушуң турмушка чыгуу, анан бала төрөө гана менен чектөө болбосун деп атам да. Албетте өзүнүн чечими, мен кийин бала төрөйм, күйөөмдү карайм, мыкты кожойке болом десе, өзүнүн тандоосу болсо, анысын колдойм. Жок, ата мен бул жолду тандайм, же болбосо мен ушундай кылгым келет, ошонусун да колдой турган, басмырлабай турган, бири-бирин урматтап, негизги гуманизм принциптери менен, адам жашоосунун баалуулуктарынын принциптери менен жашаган мамлекетте мен да жашагым келет, балдарымдын жашоосун каалайм. Эгер ошондой коомду курганга менин кымындай салымым болсо, анда мен үчүн ошол жеткен дөөлөт, жеткен байлык ошол. Анан саясатка деле келишимдин себеби балким ошолдур. Бирок чын айтканда саясат оңой эмес.
мындай адамдан бардык эң мыкты мындай касиеттеринин баягы болушун талап кылат экен. Анан саясат мындай оңой олтоң, анан мындай жактан дагы оңой эмес иш экен да. Сен саясат үчүн машинаңды саттың, Ооба, машинамды саттым. Ооба. Участкам тиги мемди тамамында бүтпөй атат. Эптеп немеге аракет кылып бир жерден участка алган элем. Быйыл ойлоп аткам да, көпүлдөттө. Сонун пландар бар болчу быйылкыгачы. Тим эле иш-чаралар мына катарынан тизилип турганда даптаяр бойдончу. Сонун иш-чаралар. Бияктан иштейм, анан жүзөгө өтпөй, анан биз деле өзгөрөнгө туура келди. Машинаны саттык. Эмне дегенде жанакында 5 миллион күрөө сом биз 1 миллионго түшүргүлө деп талап коюп атпайбызбы? Буюрса парламент ошону кабыл кылды. Эми Садыр Жапаров мырза ошого кол коюшун күтүп атабыз. 5 миллион сом. Күйүп кеттик ошол акчаны тапкычак, Назирем. Күйүп кеттик. Фандрайзинг жарыяладык. Элдер бизге акчаларын салып атты, пенсионерлер келип акчаларын берип атты. Эң аз берилген сумма 11 сом болду. 11 сомго чейин салып атты. Чет өлкөдөгү жаштардын баары мага байланышка чыгып, биз реформаны биринчиге чыгарып бердик, реформа үчүн жан үрүп атабыз деп аябай. Бул билимдүү жаштар, чет өлкөдөгү жаштар, шаардын жаштары бүт баары реформаны колдоп атты, жана ушундай үмүт артып атты да. Бирок тилекке каршы силер тетиги дароо эле Баткенден баштадыңар, айыл жергелерин баарын кыдырдыңар, аяктагы адамдар менен маек курдуңар. Анан реформаны мен эметким келбейт. Учурдан площадкадан пайдаланып өзүмдүкүн реклама кылдым. Жок. Болгону бул Малайзияда, Австрияда, Кореяда, Түркияда, Стамбулда, жана дагы башка Германияда бир канча мамлекеттерде реформа партиясы биринчи орунду алып атат да. Эми бул көрсөткүч да. Сонун Бул көрсөткүч, эмненин көрсөткүчү? Бул алыста жүргөн биздин мекендештерибиз, өзгөчө Россиядан сырт болгон мамлекеттерде жүргөн мекендештерибиздин биздин баалуулуктарды тең бөлүшкөндүгүнөн кабар берет да. Алар бизге эркин биздин бала эле, анан көзү жагат, анан бул эжеген тигинisi жагат деген принципте эмес. Алар биздин программаны кадимкидей сынга алып, ишенесизби? Ошо чет өлкөдө жүргөн кыргыздар, моуну окудук. Ол жакта реформалар, моолор чын эле аткара аласыңарбы? Бул үчүн бул нерсе керек, бул үчүн бул нерсе керек деп бизди такалап атып, анан өзүбүздүн алардын катышуусу менен программабызды на месте түзөп аттык да. Мына чыныгы партиялык системанын кайфы мына ушул жерде да. Коом өзү тандап аткан, шайлап аткан тиги партиясына 2000 сомго өзүнүн эмесин таразалап атса, анан кантип ошол система өнүксүн деген баягы система эметким келет да. Бул көрсөткүч. Анан ошого карабай бизден ошо чет өлкөдөгү досторубуз же болбосо бишкектик бизди Балконский деп эметип атышпайбы? Аябай тим эле бизге силер Балконскийсиңер, силерди региондор тааныбайт, силер регионду не то что таанымактуу, силер арала албайсыңар ал жака, духуңар жетпейт дегендей дагы сындарда угуп аттык. Анан лично мен мисалы 4-сентябрь күнү башталды официальный. 4-сентябрь түнү менен Рита жөкөбүз тыпыйган жана Toyota Is машинага отурдук. Мен кымбат машинаны саттым, анан салып атпаймынбы? Малолитражка азыркы замандын эң немеси болуп атат да. Айырмасын өзүмдүн жанакы 5 миллиондук немеге салгам, баса айырмасын. Анан отурдук дагы кеттик ошо менен. Тыпылдаган менен Toyota Is менен неме жакты көздү кеттик. Тиги Ошко жеттик биринчи. Оштон биздин немелерибиз, партиялаштар тосуп алды. Оштун самсасынан сонун кылып ос тийип туруп, анан ноокат таралап кызыл кыяктуу жокту көздөй биз уже где-то саат түшкү саат кечки саат 4 түшкү 3-4-төрдө биз уже ошол жака бардык. Ал эмне реформа дегендеби? Не бала деди да. Анан түшүндүрдүк. Анан элди аралап эле бизде мындай агитация десек реформа келатат деген элдин баары чуурка эле реформа келет угалчы ушулар деген киши жок да. Биз жаңы түзүп атсак тааныбайт. Жок. Биз өзүбүз кадимки эле жана биз Москвада кыргыз туугандар жана листовка таратып, анан же болбосо мындай илгери жанагындай неудобный сравнение. Илгери мисалы Бишкекте жүрөм, баптисттер келет эле да бизгечи. Анан эшикти ачса анан сиз Кудайга ишенесизби депчи. Анан ошентип анан сөзсөң тап кетчү да. Биз ошол сыяктуу реформа деген эми биздин партиянын аталышында эле уже көп нерсе жатат да. Мисалы сүйгөнүм менин Кыргызстан деген партия аталып койсоң, ал как бы немеси жок да, мындай субъективный. Асманда жүргөн бир
мекенге болгон чексиз сүйүүнүн партиясы деп коет да анан. Мекеним сүйгөн Кыргызстаным, алтыным, берекем Кыргызстан, жан үрөйүм сенин үчүн өлкөм, мен сенин үчүн өлүп берем деген аталыш болсо, элдерде суроо жок да мындай. Жакшы жигит кетсе, кимсиң сен, ким баласысың, кайдан келгенсиң дейт да. Анан реформа десең, партия эмес, реформа сөзүн өзүн баягы түшүнбөгөн биздин элдин катмары бар эле. Мен элди эч качан сындабайм, мындай сындабайм. Болгону ошону как факт катары мындай бир жерде тамаша катары да айтып атам да. Түшүндүрүп, бул реформа экенин биринчи түшүнүшкө туура келип атты. Анан реформа партия бар экенин анан түшүнүшкө туура келип атты дагы. Анан Баткенден биз эң биринчи болуп Баткенден өзүбүздүн эмебизди агитация жумушту баштадык. Өтө кызыктуу, окуяларга бай, күндөр өттү. Кай жерде болбойн, кыргыз элинин пейилинен, кыргыз элинин меймандостугунан айланып кетсе болот. Мен өзүмдөн жанагы Эрлан менен биригип бир колонка, бир микрофон, беспроводный колонка ошо менен анан көрүнгөн жерде жана лөлүдөй болуп, эл аралап, базар аралап агитация кылып жүрдүк да. Элдер аябай таң калды. Ушундай агитация болобу сен? Не серьезный агитация бар экенсиң? Анан биз силердин жанага келебизик, силер бизди укпай атпайсыңар деп атпаймынбы? Биз интернетте барбыз, бул жактарыбыз. Бирок жанына келсең, элдер ишенет кадимкидечи. Бирок урушкандар деле болду, далай менен мындай кылып аткан ишим үчүн ачышып, өзүм үчүн эмес, ушул өнүгүү үчүн ачышып урушуп кетип, базар аралап баратсак, болду чай, эмне кыласың, эмне бала кылып атасың сен, тиги бу дейт анан. Жок эже, мен болбойм. Жагымды баспайм, угуңуз. 5 мүнөт болсо да чыдаңыз. Мен азыр сизге момундай айтып берейин. Базарда отурган адамдардын патенттери момундай төлөнөт. Чынбы десең чын. Ар бир адам өзүнүн эмесин уккусу келет да. Көйгөйүн уккусу келет. Көйгөйүн уккусу келет. Анан биз Таласка бардык, акыркы болгон Таласта жүрөбүз да. Портер жалдайбыз. Обычно ушундай Токтогулда, Базар Коргондо, тиги эмеде Шамалды сайда, Каракол бүт жерде. Портер жалдадык. Анан портер менен ошо Таластын базарын, центрды 2-3 жолу айланып ушинтип жөн эле кечкеле сүйлөй бердим да. Анан бир күрүктү айлансам, жөн эле сүйлөп атам да, жалпы мындай принциптер жөнүндө, баалыктар жөнүндө сүйлөп атсам, элдер көп көңүл бурбайт да. Анан экинчиде ошондо мээме жетти. Фасоль жөнүндө сүйлөбөймүн дедим. Анан урматтуу Таластын бир туугандар, фасолдун баасы канчадан болуп атат быйыл? Мына билем, быйыл шайлоо деп ар кандай эме менен быйыл мына канчадан 80ден башталып атат, быйыл баасы жакшы чыгып атат Таластачы, буюрса. Таластыктардын фасолу жакшы кымбат баада өтүп кетсин. Мен аябай каалайм да. А бирок ошолар саткан, тиги ортомчу компаниялар саткан баа менен Европадагы ошо фасолдун баасы асман менен жердей да. Мисалы 2 евро 70 цент, 3 еврога чейин чыгып кетет. Кыргыз фасоль деп кичинекей упаковка менен сатылат. Ошондо биздин аграрийлер дагы да ошол саткан продукциясын кымбатыраак сатса болот. Ушундай жолдор болсом, кадимкидей угуп, мындай жаңылышкан жеримен мени оңдоп түзөп, жок, инем сен түшүнбөй атасың, буну мындай кылыш керек деп, анан ошондой тажрыйба алмашуу да болуп кетет ортодончу. Мен аябай рахат алдым ошондочу. Элибиз баарын прекрасно түшүнөт, баарын билет. Болгону ошол билген, түшүнгөн нерсесине тоскоол этпей, тоскоол кылбай, болгону шарт түзүп, анан эркиндик бериш керек болду. Калган эл өзү эле алып кетет. Каякта пайда көп болсо, Назира, пайда каяктан көп болсо, акча каяктан көбүрөөк түшсө, эл ошол тармакты эң сонун өздөштүрөт дагы, спокойно алып кетет да. Ошон үчүн баардык тармактарда мына эркиндик бериш керек. Биздин өкмөт, биздин бийлик барьерлерди куруу менен, анан коррупция биз кайдан келет деп атпайбызбы? Коррупциянын келүүнүн бир эле негизги баягы системалуу жолу бар да. Биз бийлик кылып аткан ишинде жолдорду ачуу эмес, жолдорду тосуу менен алек болот да. Ар метр сайын жолдорду тосо берет. Бөгөттөр боло берет. Кылган киши кылгысы келет. Анан ошол бөгөттөрдү ашам деп, анан ошоктон анан левыйлар башталат да. Себеби бул жолду, бул барьер турат да. Ошондо мындай аттап өтүш оор. Мунун үчүн толтура документ толтуруш керек, бюрократия болуш керек, таскан чыгып кетет да, мындайча айтканда. Анан барьерди алыш үчүн акча бересиң. Акча берип коесуң. Кийинки барьерди алыш үчүн дагы акча берип коесуң. Ошондо барьерлерден курулган биздин экономика, биздин эме эч качан мындай өнүгүү жолуна түшө албайт да. Ошондуктан барьерлерди алып салыш керек, эркиндик бериш керек. Мисалы, тигүү тармагында барьерлер жок болгонсудай болду, сиз тиккен кийим түзүнөн барып Россиянын базарларына барып, жолсо оптовиктерге барып түшөт экен дегенде, элдин баары биолог, химик, кандидат наук, тарыхчы, сварщик, футболист, звезда, ырчы, чорчун көпчүлүгү швейный жакка өтүп кетпеди. Байкасаңар, эмнеден? Себеп, значит, ошол жакта выгодно экен да. Адам өзүнүн иштеген эмгегинин акчасын көргүсү келет да. Ошол сыяктуу эле башка тармактарды өнүктүрүп койгонго баардык реформалар на поверхности жатат, баардык өзгөрүүлөр таптаяр. Болгону ошону алып, анан ишке ашыруу
гана калды. Азыр оңой эмес, опурталдуу мезгилди башыбыздан өткөрүп атабыз. Негизи эле биздин келечекти көрүп атасыңбы? Азыр жаштар кандай, демиңер сынып калган жокпу? Сынып калса анда да туура эмес болуп калат да. Сындырып эле кое туралы Эле дейсиң. кое туралы. Сынбайлы. Ушу менен бышып атабыз, ушу менен көрүп атабыз. Алкыш сөз менен кошо, сынды кошо бирдей кабыл алып атам. Мисалы мен анан бир нерсе бар. Кыргызстандагы болуп аткан жалпы процесстерге, жалпы мындай учурдан эмес, ажалкы жүргөн көз караш менен эмес, кыска көз караш менен эмес, үстүртөрөөк, анан дагы да мындай үстүнөн карай турган болсок, анда негизи жакшы процесстер жүрүп атат. Кайсы процесстер? Мисалы, интернеттин өнүгүшү менен элде бийлик органдарына болгон, башка кызматта жүргөн адамдарга көзөмөл катуу болуп калды да. Азырынча ал көзөмөл өзүнүн эрежесин таба элек. Азырынча ал көзөмөл хайп негизинде, анан коммент негизинде эле, чын айтканда көп учурда мындай ошол маалыматтын чыкканынан чынбы, калппы, фейкпи же туура маселе көтөрүлүп атабы, контексттен алынганбы, сурулганбы же сурулган эмеспи, толукпу, толук эмеспи, төгүнбү, чынбы дегенди пока элибиз жакшы түшүнө элек, бирок жалпы мындай көзөмөл бар. Жалпы көзөмөл бар. Кимде ким мындай эринен кыйшайып, кимде ким туура эмес кыймыл-аракеттер жасаган азыр ошол замат көрүнүп калып атпайбы? Ошол көрүнгөн сайын элдин аң сезиминде бир ойлонуу процесстерин аны запускает да, жүргүзүп атат. Ошол эле мисалы болгон окуялармы 3 жылдык Сооронбай Жээнбековдун башкаруусунун бирден бир эң негизги кемчилиги бул коомчулукка ошол эле интернет аркылуу чыкпай койгондугун деп мен белгилейт элем. Себеп дегенде ал киши өзүн баягы советтен калган, илгертен калган мындай жакшы салабаттуу иштерин жүргүзүп атты. Бирок өзгөчө жаштар арасында эч кандай мындай саясий аренада рейтингтерге ээ болбой калган үчүн ошондуктан дагы мындай жаштар тарабынан көп тепкиге алынып, анан ошол кишинин азыркыда кетишине бирден бир негизги себептерин ошол интернеттеги болуп аткан революцияны мен белгилейт элем да. Себептен интернет кенен жайылып кетти, коомдук бирки жарала баштады. Жана мен айткандай азырынча ал өзүнүн эрежесине түшө элек, бир нукка, бир жалпы мындай багытка, бирок какой-то процесстер уже кетти. Эми оңой менен элди мындай эле чимирилтип алдап коюп, же болбосо кыңрыш илгери кытмырыш 40 жылда билинет деди, азыр 40 кликте деп коелучу, 40 репостто деп коелучу, жаңы тил менен айтканда билинип калып атат да. Ошондуктан эч ким азыр эч качактан акыйкаттан кача албайт. Ошол жагынан караганда жалпы процесстер жакшы. 10-январь президенттик шайлоо белгиленип атат. Кыргызстанга кандай президент каалайт элең? Биздин мен азыр айтсам эмне болуп калат да. Биздин максат, менин кыялым, биздеги президент жөн эле бир мындай Кыргызстанды эл аралык аренада татыктуу көрсөтө алган, бирок функциясы өтө кесилген президент болсо деген кыялым бар да. Биз дагы бир жолу айтайын, супер президенттик жана президенттик башкаруудан көбүн эсе жоопкерчиликти парламенттин мойнуна илсек дагы да жакшыраак болот деген ойдомун. Кандай дегенде адамдык сапаттарын айта турган болсок, албетте мекенин катуу сүйгөн, чынчыл, адилеттүү, эми как эл катары эле мындай ыймандуу, бирок ошол ыймандуу деген сөздүн астында көп нерсе жатат ыймандуу деп. Эми биз жалпы ыймандуу деп коебуз. Ошондой президент болушун каалайт элем. Бирок жалпы президенттик башкаруу жакшы жакка алып барбай атат да. Муну дүйнөлүк практика көрсөтүп атат. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин, элибиз өзүнө келип, өзүнө ишенип, жанагы сыйкыр таягы менен келе турган, же болбосо баардык апат балейден сактай турган бир кишиге ишенгенди биз акырындап ошол адатты ташташыбыз керек болуп калды. Дүйнөлүк прогресс, дүйнөлүк өнүгүү бизди ар тараптуулукка, көп кырдуулукка үндөп атат, чакырып атат. Биз ар түркүн, ар түстүү болгондо анан дүйнөлүк акыркы биз мына поезддер өтүп кетип атат алдыбызданчы. Шака шук демеле чимирлип кетип атат. Акыркы вагонуна илешип калуу бул дүйнөлүк коомчулук тарабынан биздин таануулубуз азыркы учурда айта турган болсок. Жана дүйнө кандай башкаруу формасын сунуштап атса, ошого мындай жөн эле биз кыргызбыз, биздин тарыхыбыз бар деген аны эч ким танбайт. Бирок ошого ылайыкташып кетсек, өзүбүздүн жолубузду таап кетсек, анда жакшы.
бирөө айткандай, кечирим сурайм, атын тутам. Демократия бул башкаруу формалардын эң идеалдуусу эмес. Бирок андан да жакшысы ойлонуп табыла элек азырынчачы. Андан башка лучше еще не придумано. Но это еще не есть, возможно, самая лучшая форма бытия, да, общественного договора. Бирок башкасы ойлонуп таба элек. Ошон үчүн демократиялуу, эркин, гуманизм принциптерин сактаган мамлекетке айлансак деген менин чоң кыялым бар. Качан ишке ашат, аны биздин аракеттер көрсөтөт. Рахмат Эркин. рахмат. Мен келечекте буюрса парламенттик шайлоо президенттиктен мурун болушуна тилектешмин. Анткени конституция боюнча Ооба. 2 жумадан кийин белгилениши керек беле? Таркагандан кийин жогорку кеңеш. Ооба. ЦИКтен чечим чыгарылган, себептен алар эски шайлоонун отмена кылган, жаңысы 20-сында болот деп бекитилген. Бюджетте таңкыстык бар, бирок тиги Акылбек Жапаров деле угуп атпайбызбы? Президенттикке акчаны табабыз дагы, парламентке издеп көрөбүз деп атпайбы? А мен өзүм баягы бүгүн тепки алдында калсам дагы парламентаризмдин тарапташы болгон үчүн биринчи кезекте парламенттик шайлоо өткөзүлсө деген позициямда бекем туруп атат. Туурасы дагы ушул, анан ошон үчүн буюрса шайлоо өтүп кала турган болсо, ушундай сага окшогон көкүрөгү жалындаган мекенчил жаңы жалаң эле жаштардан куралбайт ал адамдар. Жаңы жүздөр дейинчи. Мекенчилдер улуу муунда боло алат, кичүү муунда болот, орто муунда боло алат. Ал улутка, же болбосо улутка, расага, кыз эркекке, жыныска бөлүнбөйт. Жер-жерге бөлүнбөйт. Ошон үчүн аябай мекенчилдер келсе экен, анан Кыргызстанымдын партиясы. Жок. Патриот адамдар келсе экен. Бизге айырмасы жок, көрүп атасыз, бизге айырмасы жок. Мекенчил келеби, өтө мекенчил келебиз, алтыным Кыргызстаным келеби, айырмасы жок. Көп кырдуулук болсо, канчалык көп кырдуулук болсо, ошончолук талаштан тактык жарылат. Парламенттин ичинде бири-бириз менен гыжы-гужу болуп атып, бирибиздин башын бири жеп, кимдин мыйзамы татыктуураак, кимдин проектиси дагы татыктуураак деген көп кишинин арасынан анан чындык жарылат да. Биз чындыктын баардыгын бир кишиге жүктөп койсок, мен ошол кишини, биз айтып аткан мына ортодогу биз айтып аткан кишиге, наоборот, мен жакшылыкка алып атам, сынып калбасын депчи. Баардыгын бир киши жүктөп болсо, бир күнү омурткасынан кетет дагы, анан дальше уже оңдоп кетиш оор болот да. Ошондуктан ошо бийлик деп атпайбызбы, ошол мына баардыгына бирдей кылып жайгаштырып, анан ички гармониянын негизинде кызмат кылып кетсе, ошондо анан коом жалпысынан өнүгүү жолуна түшөт да. Анан сизге чакырууңуз үчүн рахмат. Айрым бүгүнкү айтып аткан интервьюмда келтирилген цифраларда, сандарда же фактыларда мен жаңылыштык кетирсем, мүчүлүш кетирсем, кечирим сурайм, бирок жалпысынан өзүмдүн позициямды мен айтып кеттим десем болот. Сизге бүгүн куру кол келген жокмун, бир китеп менен келдим. Китептен өткөн адам үчүн жакшы белек азыркыга чейин мен үчүн да жок, жана болбойт деп ойлойм. Ошондуктан бул китептин автору мына Роза Айтматова, Чыңгыз Айтматовдун карындашы. Аталышы «Белые страницы истории». Бул китеп орусча болгонуна көңүл бурбаңыз, бул кишинин автору эске алуу менен. Анан бул китепте биз бүгүнкү жашап аткан көптөгөн көйгөйлөрдүн негизги түпкү суроолору, түпкү маселелери каралган. Ошондуктан мен сизге ушул бийик урматым менен ушул китепти белек кылып койгого уруксат этиңиз. Роза Айтматова «Белые страницы истории». Биз кимбиз, эмнеге ушундайбыз, маселе эмнеде деген суроолорго кичинекей болсо да жооп ушул китепте камтылган. Рахмат, сиз окудуңуз. Мен окуп баштадым. Жакында эле алдым. Жакшы. Рахмат, ыраазычылык билдирем сизге. Ийгилик каалайм, келип бергениңиз үчүн ыраазычылык. Келип туруңуз. Биздин дистанция каралган, ошондуктан маскасы жок отурдук, жаман көрмө жок, дистанциябыз каралган. Албетте. Чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Мына биз тартып берген байкелериме дагы чоң рахмат. Кыргыз элиме кандай күндөр болгондо дагы эң негизгиси ыдырабай, бири-бирибизди жемелебей, бирөө позициясын айткан адамды тепкилебей, тепкилесе тепкилесин. Если по существу болсо, эң негизгиси мындай жемелеп, жер менен жексен кылбоо. Биз бири-бирибизди урматтап, бири-бирибиздин позициябызды уга билгенде, ушунун сөзүндө бир чындык бар окшойт дегенде, анан ошол жактан анан өнүгүү башталып кетеби деген ой бар эле. Рахмат сизге келесиз. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, буюрса парламенттик шайлоо боло турган болсо, буга абдан аракет кылабыз. Парламенттик шайлоого Кыргыздын чыгандары, мыктылары
келишүү үчүн менин колуман келген жакшылык бул сиздерге алардын бейнесин ачуу, жакшыраак таанытуу, оюн жеткизүү. Бул мүдөмдү бүгүн дагы аткардым. Ал Эркин Нурбаев менен болду. Маек, кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.